Эл аралык оймо 2026 фестивали уланууда. Ал май айынын 26-сынан 31-ине чейин болот. Иш чаранын экинчи күнү Ала Тоо аянтында кол өнөрчүлүк көргөзмөсү салтанаттуу түрдө ачылды. Ага атайын расмий коноктор чакырылган. Шаар тургундары да өз активдүүлүктөрүн көргөзүшүп толо келишти. Фестивалде кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурас боюнча эксперти маркум Динара Чочумбаева негиздеген. Анын жаркын элесине арнап, алыскы Баткен облусунан келген кол өнөрчү Тоту Айым атайын килемге анын сүрөтүн токуган. Динара Чочумбаева жалпы эле кыргызга тиешелүү каада салт, үрп адат биздин кол өнөрчүлүгүбүздү өнүктүрүп, муундан муунга жеткирип, мурдакы өнөрлөрдү сактаганга, өнүктүрүүгө, жаштарга үйрөтүүгө бизге өтө чоң жол баштаган эле. Мына ошондуктан Динара айымдын көзү өтүп кетсе дагы эмгегини баалап, биз Лейлек районундагы кол өнөрчүлөр өзүбүздүн килемге анын сүрөтүн, портретин түшүрүп, белек катары бүгүнкү күндө оймо фестивалына келип катышып отурабыз. Өзүбүздүн чеберканабыз бар. Атайы чеберканада Анаркан Уздар тобу деген тобубуз бар. Баткен областында дагы өтө көптөгөн кол өнөрчүлөр бар, атайын группалар бар. Мына ошол Анаркан Уздар тобунун кол өнөрчүлөрүнүн демилгеси менен мына ушундай жакшынакай килемдерди жасап келдик. Бүгүнкү күндө оймо фестивалы жалпы эле ушу кыргыз өнөрүн өнүктүрүүдө өзүнүн чоң салымын кошот деген ишеничтебиз. Жакшы ийгиликтер, эли журтта тынчтык, эсенчилик, өнөрүбүз өркүндөй берсин деп айтмакчымын. Ал эми Майрамкул Асаналиев бул иш чарага өзүнүн тайгандары менен келген. Тайгандарды Динара эжекебизди бакчу да аябай жакшы көрүп. Ошол Динара эже багып жүргөн тайгандардын күчүктөрү булар. Мар деген тай, булардын чоң атасы Мар. Ал киши аябай багып, ошол аябай сылап, үйүнө чейин кармап, ошону атайын эскерип келдим да. Эми ал киши мен почти энем десем энемдей, эжем десем эжемдей болуп калган киши болчу да. Өтө мындай менин выставкаларыма келип, аябай мындай. Бул кыргыз өнөрүнүн күйөрманы болчу да. Кыргыз оймосу жана китеп чыкканда дагы как эксперт катары чакырып, анан көп мындай выставкаларыма келип, жакшы сөздөрүн айтып, аябай колдоп жүргөн киши да. Ошол үчүн 29-30-да мастер-класс өткөрөйүн деп атам. Оймо, кыргыз оймолору боюнча. Ана тайгандарды атайын ала келип, жана калпактарымды атайын ала келип, элге ушул калпак деген эмне, калпактын жүнү деген эмне, тайган деген эмне, тайгандын ички касиети эмне, булардын ошол ички мазмунун түшүндүрөйүн деп, ошо жайылтайын деп аракет кылып атам да. Анан Кудай жалгап бул тайгандар бул жалгыз карышкы иштеди. Аябай сүйүнүп атам. Анан азыр где-то 40ка чукулдап калды тайгандар. Анан баягы международный выставкаларда дагы биринчи орунду алды. Чет жактагылар да мындай жакшы пикирлерин айтты да, тайгандарды көрүп. Бул тайгандын могу где-то жана айтпадым жана 15 жылдан ашык аябай көп мындай атайын селекция кылдым, асылдандырдым. Анан Кудай жалгап ошол түпкү мындай нускадагы өзүнүн жанагы экстерьер деп коет, өзүнүн сын сыпатына келди. Анан ошол экстерьерине келгенден сырткары дагы алгырлык сапаты, баардык ошо тайганга тиешелүү сапаттарын баарын көргөздүк да. Анан эми күзүндө азыр тоодо тайгандар. Ошол азыр чөө, кашкулакты жалгыз алып калды да. Булардын өз ныгы бар. Фестивалга келген конок Венгриянын Кыргызстандагы элчиси, журналист Сандор Дороги бул фестивалдын өзгөчөлүгүн жана деги эле кыргыз элинин салттары, маданияты тууралуу кеп салды. Фестиваль оймо это, я думаю, что очень важное мероприятие. Бул жерде абдан маанилүү иш чара өтүп жатат. Кыргызстан үчүн гана эмес, эл аралык кызматташтык үчүн да маанилүү. Анткени биздин байыркы көчмөн салттарды сактоо тууралуу сөз болууда. Өтө маанилүү. Себеби мунун баары улуттук аң сезимибизди жана маданиятыбызды сактоого жана өнүктүрүүгө жардам берет. Венгер эли үчүн да бул өзгөчө мааниге ээ. Анткени биз 1000 жылдан ашуун убакыттан бери Европада жашап келе жаткан жалгыз азиялык элбиз. Биз өз тилибизди, маданиятыбызды сактап калдык. Менимче бул жерде биздин салттарды сактоонун ролу да абдан чоң. Для венгров это особенно важно, потому что мы Бул жерде кол өнөрчүлүк жарманкелери гана эмес, атайын улуттук өнөрлөр боюнча чебер класстар өткөрүлдү. Ага кызыккандар барып, үйрөнө алышат. Кыргыздын кол өнөрчүлөрү эмес, берген Центральный Азиядан да. Ушу 20 жылдан бери Казакстан, Туркменистан, Таджикистан,
Özbekistan uşular menен kol üzbey 20 жылда her bir жылda ошо кол өнөрчүлөр келип bu yerге өздөрүнүн окаттарын алып келип бири-бирибиз менен баягы маектешип бири-бирибиз менен тажрыйба менен алмашып ушинтип бир чоң баягы эл аралык түрүндө bir четинен бул достчулук экинчи четинен баягы жаңы эме болуп атат биздин кол өнөрчүлөрдө. İşlerimiz yaxşı, savdoyumuz yaxşı. Биздин жашообуз жакшырып, соодабыз өнүгүп жатат. Эс алып да жатабыз, иштеп да жатабыз. Биз кол өнөрчүлүк, саймачылык, зергерчилик сыяктуу 7-8 түрдүү багытта иш алып барабыз. Кыз келиндер менен иштеген борборлорубуз бар. Өзбекстандан керектүү товарларды алып келип жатабыз. Чек аралар ачылганына ыраазыбыз. Анткени соода сатык жанданып, баалар да туруктуу болуп калды. 8 turdagi narsalar bilan qatnashayapti. Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн укмуштуудай өнөрлөрү бар. Алардын таланты чексиз. Андыктан бул тармак туризмди өнүктүрүү менен бирге өнүгүшү керек. Ал эми мындай фестивалдар, иш-чаралардын мамлекеттик деңгээлде өтүшү башка өлкөлөргө маданий мурасыбызды таанытат. Клара Кудайбергенова, Эсен Үсөн уулу, УТРК Чүй, Бишкек.